Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, күндөлүк программасынын кезектеги чыгарылышы сиздер менен Акжол Исламова спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Футзал боюнча Суперлиганын финалисттери аныкталды. Биринчи жарым финалдык жупта Toyota командасы достуктуу катары менен 2 жолу ири эсепте утуп алды. Ал эми экинчи жуптагы командалар Нарын менен Артбастын ортосунда айыгышкан күрөш жүрдү. Алгач Бишкекте Нарын Артбасты утуп, андан кийин Нарындагы оюнда Артбас жеңишке ээ болду. Ошентип кошумча 3-чү оюнда Нарын 3-2 эсебинде бир топ артыкчылыгы менен утуп финалга жолдомо алды. Эми финалдын алгачкы оюндары 6-7 июнда Нарын шаарында орун алат. Кийинки оюндарды Toyota өз үйүндө Бишкекте өткөрөт. Эгерде 5-чи оюн керек болуп калса, анда ал Нарын шаарында 18 июнда өткөрүлөт. Эсиңиздерге сала кетсек, Суперлиганын финалы 3-чү жеңишке чейин уланат. Сиз кандай ойлойсуз, чемпион ким болот? Кыргызстандын курама командасы 3-июнда Кения командасы менен беттешмек, бирок тилекке каршы ал жактагы кооптуу вирустан улам бул оюн жокко чыгарылды. Эми биздин курама 6 жана 9-июн күндөрү Палестина командасы менен 2 беттеш өткөрөт. Эгерде сиз 3-июндагы оюнга билет алып алган болсоңуз, анда ал билет 6-июндагы беттешке жарактуу болот. Же болбосо акчаңызды кайра билет операторлор менен байланышып кайтарып алсаңыз болот. Барыңыздарды 6 жана 9-июн күндөрү Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионго келип, биздин кураманы колдоп кетүүгө чакырабыз. Кыргызстандык спортчу Фарида Абдуева Road to UFC турниринин жарым финалына чыкты. Чейрек финалдык беттештер Макаодо өтүп, анда Фарида кытайлык Сёкан Фэнг менен күч сынашты. Биринчи раундда кытайлык спортчу кыргызстандык мушкер анын көзүнө манчасы менен тийип алганын айтып, беттешти улантуудан баш тарткан. Анда алгач бул беттеш жараксыз деп табылган. Бирок кайра карап чыккандан кийин сокку мыйзамдуу экени аныкталды. Ошентип Абдуева турнирдин жарым финалына өттү. Эми ал кореялык Пак Бохён менен беттешет. Ошондой эле бул турнирге Анеля Токтоганова да катышкан, бирок ал тилекке каршы жапониялык Мачифукудан утулуп калды. Кыргызстандын волейбол боюнча кыз-келиндер курама командасы дүйнөлүк рейтингде 63-орунга чыкты. Курама Непалда өткөн КАФА чемпионатында 8 команданын ичинен 5-орунду ээледи. Волейболчу кыздар Мальдив аралдарын, Бангладешти жана Шри-Ланканы жеңип, бирок тилекке каршы Индияга жана Непалга утулуп калышкан. Жаңыланган дүйнөлүк рейтингде Кыргызстандын курамасы 63-орунду, ал эми Азия өлкөлөрүнүн арасынан 11-орунду ээлейт. Кыздарыбызга мындан ары да ийгиликтерди каалайбыз. Сиздер менен Акжол Исламова күндөлүк программасын көрдүңүз. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө.